Анипа Акматова күн сайын 3 чакырым жол жүрүп мектепке жетет. Ал кесиби боюнча математика мугалими. Мектепке алысты жакын кылып, велосипед менен барат. Каарманыбыз 1 жылдан бери ментальный арифметикадан кошумча сабак берип келе жатканын айтат. Анын окуучулары аз убакыттын ичинде жакшы жыйынтыкка жетишкен. Оң кол иштегенде сол мээбиз иштейт экен, дагы сол колубуз иштегенде оң мээбиз иштейт. Ошондо бизде негизинен эки кол бирдей иштегендиги үчүн биз балдар бир эле учурда жашоого сар эсептүү болууга дагы тарбияланат. Балдарыбыз негизинен башка сабактарга дагы кызыгуусу артат экен да. Анан атаандашуу болгон жерде өнүгүү бар демекчи. Мында тез жарышка барабыз, олимпиадалар болуп турат. Олимпиадаларга барганда балдарыбыз мотивация алат, бири-бириден метод алмашуу болот. Негизи мен бул ментальный арифметикага чыккандын себеби мен өзүм көптөгөн нерселерге шыктана баштадым, сабактарга кызыгуум артты. Мен ошол олимпиадаларда биринчиликке чемпион болууга ишене баштадым, өзүм ийгиликтериме жете баштадым. 10, 12, жок. 33. Сабактан алдыга озуп чыккан окуучулар Ысык Көл облусунда өтүүчү республикалык мелдешке барышат. Ал жактан 1-чи орунду багындырууну максат кылышууда. Кадамжай районуна барып 2-чи орунду алып келдик. Ысык Көлгө, эмди Ысык Көлгө барсак 1-чи орунду алганга аракет кылам. Биз ментальный арифметика боюнча ой жүгүртүү боюнча иштейбиз. Башка ментальныйда иштеген балдар бизди булар кантип иштетет дейбиз. Биз ой жүгүртүүбүздү иштетип, элестетип, абакусты элестетип мантип иштейбиз. Манасыкка конупту, улуу жашын сурасаң, 12-ге толупту, 50 Тура. Кадамжай районунда жалпысынан 85 мектеп бар. Анын ичинен 29 мектепте ментальный арифметика курсу ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Айжамал Мурзадуулат кызы, Салам медиасы үчүн.